Кербен шаарында Кыргыз-Өзбек чегара тиркезиндеги айылдарыбыз бар. Алар Актөбө, Жетиген, Мамай, Устукан, Курулуш айылдары бар. Ошол жердеги биздин маселелердин дагы тынчтыкта, биримдикте жакшынакай деңгээлде чечилип, эртеңки күндө биздин коңшу мамлекеттеги элдер менен ынтымакта жашоого жол ачылгандыгын мамиле кылууга дегеле туугандык карып-катнашка жол ачылганын билип, сүйүнүп, жакшы кабыл алып отурабыз. Уңгартуу маселесин жон термен сескен киши болуп эсептелинем. Себеби биринчи ушул уңгартуу боюнча маселе көтөргөндө 2016-2015 жылдары мен жергиликтүү кеңештин депутаты болчумун. Ошол Өзбекстан келип, Сары булактан келип тосуп биздин жолубузду, андан кийин тек учак менен келип аскер таштап уңгартуунун үстүндө ушундай провокациялык иштер жасаганда мен ошол жерде уңгартууду коргоо комитетинин башчысы болуп, Кербен шаардык кеңешинин депутаты Эргешал Рыскулович менен биргеликте ошол элдерди уюштуруп, баягы бийликке коңгуроо кагып, бул жердин биздин Кыргыздын тарыхый жер экендигин айтып жүргөнбүздө. Жаңы президенттер келип тил табышып туруп, ошол жерлер боюнча бир пикирге келишип, бүгүнкү күндө биздин мамлекетке калды деп эсептелинет да. Мына бүгүнкү күндө азыр 35 гектар жер бизге өтүп отурат да. Картасында да карасаңыздар, 113-114тө неописанный участок полный ошол 35 гектар бизге өттү да. Ал жерде биздин Кербен шаарынын баягы Устукан деген айылдарыбыз бар. Ошолордун дагы мал бакканда бардык жерден баягы шарт түзүлүп берилди да. Бизге өттү бардыгы. Мына азыр мамиленин жакшы болуп калганынан Өзбекстан менен ушул маселе чечилип атат. Себеби Каримовдун убагында бул маселелер чечилген эмес. Каримовдун убагында Кыргызстан экөө бири-бирине каршылашып турган убакыт болгон. Мына ушу Уңгар тоогунда, мына Уңгар тоосу, Орто Токой суу сактагычтары боюнча мындай проблемалар болуп, тополоңдор болуп, Өзбекстан ушу Уңгар тоосунда өзүнүн аскерлерин вертолет менен түшүрүп, мына Кербен Актам жолундагы жолубуздун танкилерин, БТРлерин алып келип коюп, элди өткүзбөй ушундай бир проблемалар, талаштарсыздар болгон да. Мына ошол маселе, мына ушу Мирзиёев келгенден кийин, президент болуп келгенден кийин чечилип атат. Айрым кишилерге кемпир-абат кызык эмес. Буларга бийлик кызык. Ушул нерселерди токтотуп, биз кыргыз эли бир ынтымакка, биримдикке келип, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, бир муштумга түйүлүп, сырткы душмандан коргонойлу. Акыр биригейли эл ушундай кыйын кезеңде. Мына Сталин айткан экен, Жолдош Жуков ушундай кыйын неме айткан экен. Бул мүнөздөрдүн келишпестиги экинчи маселе. Азыр мамлекеттин кыйынчылык болуп турган тагдырда чечилип аткан мезгилде биринчи маселе ушул.